Балыкчы шаарынын мэри Бакыт Шаршеев суу түтүкчүлөр муниципалдык ишканасынын ишмердүүлүгү жана эмгек жамааты менен жакындан таанышып, бир катар көйгөйлүү маселелерди угуп, аларды чечүү үчүн биргеликте иш алып баруу керектигин баса белгиледи. Суу түтүкчүлөр муниципалдык ишканасынын жетекчиси Кубан Самудинов жаңы шаар башчысына маалымат берди. АБЛ аркылуу азыркы учурда Ош Импульс Тыныстановдон баштап Алиевага чейин жетти биринчи көчөнү, экинчи көчө Тыныстановдон баштап уже Абдурахмановго жетти. Профит Экспресс болсо интернациональный көчөнү толук бүттү. Каралаев көчөсү бүгүнкү күндө аягына чыкты. Калдыбаева көчөсү уже Абдурахмановдон ылдый өтүп атат. Булар апрелде эле башталды. Апрелден баштап уже күзгө чейин экөө тегени толук бүтүрөбүз. Негизи 2 жыл, 18 ай. Магистральный кайсы? Магистральный биздик биякта жок болчу канализация, мынакей биз турган жер азыркы водоканал бияк. Мунун ары жагы, чыгыш жагында канализациялар жайгашкан. Магистральный Абдурахманова менен келип туруп, Гагарин көчөсүнөн ылдый түшүп, мынакей насосныйга коет да. Кайерде насосный? Насосный бул Курмашева Озерный көчө. Экөө тең ушай деген. Баары тең ушакка чогулат, баары. Суу түтүкчүлөр ишканасы шаар калкын, ишкана мекеме уюмдарды жана башка түзүмдөрдү таза суу менен камсыз кылып, саркынды сууларды кабыл алуу милдетин аткарып келет. Ишканада жалпысынан 96 адам эмгектенет. Алардын көпчүлүгү билимдүү такшалган адистер. Ишкана долбоор менен тыгыз иш алып барып, анын негизинде суу чарбасына керектүү жабдуулар, суу түтүктөрдү, насостор, УАЗ, ГАЗ-33, экскаватор түрткүч жана башка ушул сыяктуу унаалар алынып, эскилиги жеткен суу түтүктөрдүн жаңыртуу жумуштары колго алынган. Мындан тышкары шаар мэри шаардык канализациялык бекетте, ыплас сууларды тазалоочу бекетте жана Калмак ашуу тоосундагы суу чордонуна барып, кенен маалымат алды.